8 жашар кыздын колун сынгандан кийин чирип, ага операция жасалган соң көз жумган. Кыздын колуна биринчи гипсти Чолпон Ата шаарындагы ооруканада дарыгер Кубаныч Абдыразаков байлаган. Ал коомчулукта туура эмес маалымат тарап жатат деп тынчсызданганын айтты. Биринчи жардамды көрсөткөндө ишимди так аткардым. Рентген жасап, башка врачтарга да көрсөтүүнү айткам. Ошондой эле күн сайын гипсти алмаштырып туруу керектигин эскерткен, бирок биринчи байланганда кысып салган деп күнөөлөп жатышат. Элдин айтымында кыз жыгылганда агасы колуна топурак сээп, кагаз менен сүртүп, канын токтоткон экен. Анан сөөк оңдогон адамга да барышканын айтып жатышат. Ошол күнү кыздын чоң энеси кырчында жүргөн деп да айтышууда, деп билдирди. Белгилүү болгондой, кыз 3-сентябрь күнү сол колун кокустатып алган. Ооруканага 2 күндөн кийин чоң энеси кызды алып барып, колун байлатып келген. Дагы 2 күн өткөндөн кийин Ананьевадагы ооруканага алып келишкенде кыздын колу чирип баштаганы аныкталып, ал кыз оор абалда Бишкекке жеткирилген. Дарыгерлер дароо операция жасап, кыздын колун